Корей тилинде патчим деп коет. Мисалы үчүн бул жердеги тамга патчим болуп эсептелет. Мына азыр PIJ деп жазылып турат да, негизичи эрежеси менен окуганда PIJ болуп окулуш керек. Бирок бул патчимге келген үчүн, патчимде турган үчүн бул тамга азыр транскрипция кылганда бул ошондо мындай болуп калат. Мына P I деп жазылып турат. Бирок буну транскрипция кылганда, окуганда эрежеси боюнча патчим болгон үчүн Т эле болуп калат да. Пит болуп окулуп калат. Бул жерге ушуга окшогон мына азыр мындай болуп, мынауны пут деп коет экен да, негизичи пут адамдын путуна окшогон. Ушуга окшогон ушундай сызык кошулган тамгалардын бардыгы, мисалы үчүн мына патчимге келгенде, мына бул ошондой тамга путу, мынанын путу, бул дагы путу, мына путтар, ушул бардыгы путтар да. Ушулар патчимге келгенде жөн эле Т болуп окулуп калат. Андан кийин албетте мындай Т болуп окулуп калат, бирок ушунун түрлөрү дагы бар. Мындай эки түрлүү Т болгон болсо дагы, моундай Т келген болсо дагы бардыгы Т болуп окулуп калат патчимде.